Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Тез жария каналының жалпы көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн биз Ош Жапалак базарында 9-июлга болгон чыгарылышты тартып баштадык. Буюрса бүгүн биз сиздерге грузо пассажирный, КАМАЗ, чоң жүк ташуучу унаалар жана ошондой эле гиганттардын баасы менен биргеликте түзүлүшүн бүт бардыгын түшкөн унааларды тааныштырабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар, урматтуу көрөрмандар. Эси жок болсо да, өзүн тартып чыгарылып, данныйларын таштап коебуз, ошол жактан байланышып алсаңыздар болот. Чү дегенде эле мол КАМАЗдан баштай берели. Бул КАМАЗ жылы чыгарылыптыр. КАМАЗ, албетте коробкасы механика. КАМАЗдын телефон номерлерин жазып коюптур бул жака. Ал эми калган даныйларын жазбаптыр, баасын дагы калтырмаптыр, урматтуу көрөрмандар. Телефон номерлерин жазып коюптур. Бир сыйра айландырып көргөзүп коюн. Краска чачылган бул жактарына. Ички мынау рамасы таза экен. Балондор жаңы салыныптыр, таза. Баасы кандай болду экен белгисиз. Чалып сурап көрүңүздөрчү. Жакка муса аласыздар. Ал эми бул самосвалды да көрөлү. Жылы 95 окшойт. Ол жакта жазган өчүп кеттир. Телефон номерлерин гана жазыптыр. Коробка механика албетте. КАМАЗ оң жакка жана сол жакка аңтарат десек болот. Bunun da ошол баасын жазган эмес. Толук маалымат жазбаптыр. Телефон номерлерин гана калып туруптур. Кызыккандар болсо байланышсаңыздар болот. Маке. Дагы бир ол жерде КАМАЗды көрөлү. 53212 деген маркасындагы 83-жылы чыгарылган. Баасын сүйлөшөбүз деп жазып коюптур бул жакта. Толук маалыматты ошол жакка чалып алсаңыздар болот. Бул жактан таза жашалган аябагандай шон бир КАМАЗ сатка коюлуптур. Муну дагы көрүңүздөр. 2001 экен жылы. Коробка механика. Сырткы көрүнүшү. Краска чачылып, аябагандай шон жасалгандыр. Баасын жазбаган. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар. Мол Мерседес Шапоксуда көрүп коюңуздар, урматтуу көрөрмандар. 92-жылы чыгарылган 2.5 объем. 8-9 литр расход кылат дейт. Баасы канча болду экен сурап берем сиздерге? Канча? 220. 220 миңби? Моторлору кандай мунун? Кандай мотор? Мусо. Тазабы, жакшыбы, тартышы кандай? Мусо мотор дейт. Байланышып көрөсүздөр телефон номерлерине. Бул гигант. Односкатный балон. Артындагы нарашкасы бийик экен. Телефон номерлерин гана жазып коюптур бул жакка, башка нерсе калтырбаптыр. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул гигант болсо 814 механика. 96-жылы чыгарылган. Баасы канча болду экен сурайлычы? Ушул жерде окшойт да. Assalamu alaikum. Баасы канча? 1.100.000. Аха. Артындагысы жөн эле буткабы? 1.100.000 дейт. Баасы кемит бересизби дагы? Кандай дейсиз? Жамбашында дагы эшиги бар ачылат. Аз ачып көрсөк болобу? Жамбашынан эшиги бар экен, көрдүңүздөрбү? Арткы эшиги да бар экен. Мына. Үстү жабык. $1.100.000 дедиңиz, кеми бар? Кеми бар экен, $1.100.000 дейт. Карап көрөсүздөр.
Ушул эле жерден дагы бир гигантты көрүп кетели. 811'de. 91-жылы чыгарылган, объем 4. Мунун ээси жок экен. Но артында мороженое ташыган жанагы холодильниктерге окшош экен. Карап көрүңүздөр. А бул эми кузов пассажирный 2007-жылы чыгарылган экен, 2.2 объем. Баасы канчаба? 800 миң бе? 800 миң дейт. Мынакей. Кем орда? Кем бар, а? Кем бар екен? Сүйлөшүп көрүсүздөр. А бул 814 дагы бир телефон номерлерин калтырыптыр. 93-жылы чыгарылган, объем 6. Көрөсүздөр. Жакшы байланышып аласыздар. Mercedes 15 миң доллар. 95-жылы чыгарылган экен. Карап көрүңүздөр. Обмен бар дейт. Көрдүңүздөрбү? 811, 96-жылы чыгарылган. Баасы 8 миң доллар экен. Көрөсүздөр. Кээ бир унаалар түрөп жазуулар өчүп кетти. Родной мотор дейт. 92 экен. Объем 6 куб дейт. 13-20. Сенасы сурап көрөлү да канча дейт экен. Боло турган сенасы канчаба? Ага. Боло турган сенасы могул жакта канча деп жазгансыз? 11,5 миң долларбы? Арт ачылабы? Ачылган болсо ачыга. Артында көргөзүп коелу. Ал ушул жерден дагы бир Mercedes 25-24 дегенди карай кетели. 94-жылы чыгарылган. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Эгерде сиздерге макул көрсөңүздөр, карап көрүңүздөр. Ички салону. Рамалары таза эле бул. Канча баасы? 15-14. 14 миң долларбы? 14 миң доллар дейт. Эгерде келишсеңиздер, алсаңыздар болот. Ал эми бул КамАЗдын данныйлары өчүп кеттир. Өткөн жумада түшкөн окшойт экен эле. Күн ысыгандыктан мына бозоруп өчүп кеттир. Эгерде тааныган билгендер болсо, кабарлашасыздар. А бул КамАЗдын маркасы дагы жаңы экен. Башка жактыкы десе да болот. Көрүңүздөр. 2007-жылы чыгарылган. 9га 7 объем. Коробкасы механика, албетте. КамАЗдын эле шахмандын бир түрү десек болот. Өзгөчө эле айырмаланып турат экен. Башка фирмадан чыккан десе болот. Ээси жок окшойт бул жакта. Карайлы. Рамалары таза, мына көрүнүштөрү, баллондору кичине эскирек экен. Үстүңкү борт краскаланган окшойт. Жүктүү ховолорду эле алса керек. КамАЗга окшош эле экен. Кызыккандар болсо байланышыңыздар. Телефон номерлери бул жакта турат. Лабойдун трещинасы бар экен, жаракы кетиптир. Нерсе тийген окшойт да. Мынакей КамАЗ сураган байкелерге көргөзүп коеюн ал жерде. 2005 экен жылы. 11ге 7 объем. Механика 10 миллион 400 миң дейт баасын. Телефон номерлерин жазып коюптур бул жакта. Мынакей КамАЗ экен. Көрүнүшү дагы жакшы экен. Көрүңүздөр.
Қарап. Дал ушул жерден эле дагы бир Volvo. Мотор 13 FVD дейт. Телефон номерлерин калтыртып бул жактан байланышсаңыздар болот. Эси жок экен бул да. Аягы кандай чоң. Жүктөрдү ташыйт. Булар дагы аягындай заказга, башка нерселерге иштетсе болот. Алып карап көрүңүздөр. Грузо пассажирныйдан эси барлардан карап кетели. Аралаштырып. Көпчүлүк турган бул жерде унаалардын тура бергендиктен жазуулар өчүп кетти. Мына атегону көрүп кетеличи. Mercedes 822 2005. $23,000 дейт. Эси жок экен. Нол байген гроч. Сатылды. $23,500 дейт. 2001 жылы. Булар канча тонна жүк көтөрөт? 7-8 тонна. Боло турган баасы ошолбу? $23,000 бересизби? 500 жок. $23,000 берет экен 818'de. Карап көрүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, бул спринтерди да карап көрүңүздөр. 2015 жылы 2.1 объем механика. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Ичин көргөзө кетейин. Бул жак автоматически ачылып жабылат экен. 20 места документи бар да, даяр. Кыргызстанга уруксат азыр. Ташканга 20 места деп. Заводской экен. Бул жакта моундай кайрылма отургучтар бар экен. Троллейбус тортунда. Но кондиционерлер бар экен. Иштейт да. İşte kapel var. Bunun boğası kança? Bazı soşlu. Kança? Oluşu. Sen asın boğuşu. Kırız puluna, akçasına, sonuna. 1.100.000'e veririz. 1.100.000'e verem deydi. $2,000 bolup kалат bizim pulga. Dollarga alıp karaganda. Karap, байланыш көрүңүздөр. Санкт-Петербургтан алынып келиптир, свежий экен. Эгерде жаккан болсо, жогорудагы номерлерге байланышып чала ала бересиздер. Урматтуу көрөрмандар, бул спринтер грузовой пассажирный да карап көрүңүздөр. 570 дейт баасы. 98-жылы чыгарылган. 2.9 объем механика, TD мотор. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Жакшылап көрүп алсаңыздар болот, жакындаштырып коюн. Мынакей сырткы көрүнүшү. Абал. Ички салону. Мынакей артындагы 4 отургучу. Грузовой пассажирдин баасы канча болду? 570.000 коюп. Кичине кемитип бересизби да я? Боло турганы. Жакындаштырып. Жазган бөлөк, айткан эле. 570 деп бул жака жазып коюптур. Демек андан дагы кемитип арзандатып берем деп сүйлөшүп көрүңүздөр.